Саламатсыздарбы, эфирде юрист жооп берет программасы. Сиздер менен мен Иманалиева Акжолтой Айдарбековна юрист боломун. Үй сатып алып жатканда эмнеге көңүл буруш керек? Үй сатып алып жатканда ал үйдүн карыздары барбы ошону караш керек. Юридикалык жактан ал үйдүн тазалыгын караш керек. То есть документациясы, техпаспорттары бардыгы оформленныйбы? Ошол үйдү сатып жаткан адам чынында эле ошол мүлктү сатууга укугу барбы? То есть ал үйдүн собственниги болуп эсептелеби? Ошону караш керек. Жана ал үйдүн коммуналдык кандайдыр бир карыздары барбы караш керек да. Эгерде ал карыздар бар болсо, сатып алуу, сатуу келишимине сразу жазыш керек. Ошол карыздарды ким төлөйт? Сатып алуучубу же сатуучубу? Ошонун баарын тактап алгандан кийин гана баягы мүлктү сатып алыш керек. Дагы сөзсүз түрдө госрегистрден каттоодон өткөзүш керек, мамлекеттик каттоодон. Жолдошумдун уруксааты жок, балдарымды Москвага алып кете аламбы? Күйөөңүздүн уруксааты жок, балдарды Москвага алып кете албайсыз. Анткени алар Кыргыз Республиканын жашы жете элек жарандары болуп эсептелинет. Андан кийин эки ата эне тең балдарга тең укуктуу. Ошондуктан эки ата эненин дагы уруксааты керек да, атасынын дагы чет мамлекетке алып кетип жатканда. Аны кандай түрдө каттатыш керек? Аны нотариустан барып, ишеним кат алып, доверенность мындай айтканда, анан кийин гана баланы чет жакка алып кетсе болот. Бирок мындай өзгөчөлүктөр бар да. Эгерде бала жана дарылануу үчүн чет жакка чыгып аткан болсо, анда экинчи ата эненин уруксааты жок эле алып кетсе болот. Бирок жана медициналык тастыктоочу маалымдама каттар, мындай айтканда справкалар керек болот дагы. Анан ошолду да алып кетсе болот. Жана спорттук иш-чаралар болсо чет мамлекетте, ошол учурда экинчи ата эненин уруксааты жок, баягы баланы алып кетсе болот да. Жолдошум никелешүү күбөлүгүн бербей жатат, кантип алимент өндүрөм? Алиментке негизи никелешүү кагазынын кереги жок. Баланын эле туулгандыгы күбөлүгү керек. Алиментке берип жатканда баягы баланын атасы катары баланын күбөлүгүндө жазылган болсо, анда сиз толук түрдө ал адамдан алимент өндүрүп алганга укуктуусуз да. Бир балага 1/4 бөлүгү, 2 балага 1/3 бөлүгү, 3 балага жарым, тапкандарынан жарым пайызы балдарга кетиши керек да. Анан уш жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, эгерде балаңыз 3 жашка чыга элек болсо, сиз өзүңүзгө дагы твердой денежной форме алимент өндүрүп алсаңыз болот. Төрөгөндөн бери балдарымды өзүм карайм, күйөөмдү аталык укуктан ажыратсам болобу? Эгерде баланын атасы катары жазылган болсо, баланын күбөлүгүндө, анан баланы карашканга, баланы бакканга, баланы тарбиялаганга эч кандай атасы тараптан жардам болбосо, анда сиз сотко кайрылып баланын атасынын укугунан ажыратсаңыз болот да. Анткени ал адам өзүнүн багуу милдетин аткарбай жатат. Аталык милдетин аткарбай жатат. Баланын жашоосу менен кызыкпай эле, бала кандай өсүп атат, бала кандай тарбия алып атат, кандай тамактанып атат, ошолор менен эгерде ата кызыкпаса, анда сотко кайрылып аталык укуктан ажыратса болот да. Анан ал милдеттерин аткарбай жатат деп дагы сиз тастыктоо беришиңиз керек. Бул деген баягы алиментке берилип, анан алимент милдетин төлөбөгөн учурда бул бир тастыктоо болот да, мындай айтканда доказательство. Анан экинчи баягы кошуналарыңардын күбөө катары, чынында бул адам эч кандай баласына каралашпайт, бакпайт деген дагы күбөлөрдү келтирсеңиз болот. Мектеп, садик, ошол жерден дагы мындай маалымдамаларды алып койсоңуз болот да. Баламды экинчи жолдошумдун атына жаздыртсам болобу? Бул жерде мындай, эгерде сиздин биринчи күйөөңүз менен толук түрдө ажырашкан болсоңуз, соттон же болбосо ЗАГСтан, бизде 2 жол менен ажырашат. Биринчиси ЗАГСтан. Бул деген кайсыл учурда эки жак тең макул болуп, жашы 18ге жете элек балдары жок болгон болсо, же балдары такыр жок болгон болсо, же болсо балдары 18 жаштан ашкан учурда.
мүлктүк чыр чатактары жок болгон учурда анда сиздер ЗАГСтан эле ажырашып кетсеңиздер болот да. Ал эми экинчи бул соттон кандайдыр бир мүлктүк чыр чатак же болбосо жашы 18-ге жете элек балдарыңар бар болсо анда соттон ажырашасыздар. Анан эгерде сиз толук түрдө ажырашкан болсоңуз ушул эки жол менен анда экинчи күйөөңүзгө балаңызды каттата берсеңиз болот. А эгерде ажырашпай туруп төрөп алган болсоңуз, тигил экинчи күйөөңүз менен мындай религиозный түрдө эле нике курган болсоңуздар, анда бул жерде тигил экинчи атасы мен атасымын деп ЗАГСка кайрылып, сиздин макулдугуңуз менен ата катары жазылса болот да. Бирок бул жерде дагы мындай юридический казус болуп калат, анткени сиз уже башка жаранга турмушка чыгып турган болосуз да документтер боюнча. Ошондуктан мен айтар элем, эң биринчи баардык документтерди мыйзамдаштырып алыш керек да, так болуш керек документтерге. Эгерде биринчи күйөөңүз менен жашабай калгандан кийин экинчи күйөөгө чыгардан мурда официалдуу түрдө ажырашыш керек. Аборт жасаткан келин күнөөлүү деп табылабы? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бул баягы бойдон алдыруу мыйзамдуу. Эгерде үй бүлөнү пландаштырууда бул баланы бага албайбыз деп кокустуктан боюнда болуп калса, анда аборт жасата берсе болот да, келиндин дагы макулдугу керек болот. Анан эгерде медициналык показаниялар менен дагы ушундай бойдон алдыруу учурларында дагы болот да. Мисалы үчүн эгерде келиндин ден соолугуна кандайдыр бир коркунуч келип жаткан учурларда да, бул дагы мыйзамдуу болуп эсептелет. Бирок бир кандай сроктон өтүп кеткенде, уже бала толук кандуу формированный болуп калган учурда боюнан алдырганда, буларга медициналык персонал дагы, мындай айтканда врачтар дагы каршы болот, анткени бала уже толук кандуу кыймылдап, толук кандуу сформированный болуп калган учурда аборт бул деген уже мыйзамсыз болуп калат да. Жылына канча жолу эмгек өргүүгө чыга алам? Жылына Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык, сиз эгерде ошол организацияда же болбосо мекемеде 11 айдан ашык иштеген болсоңуз, сиз толук түрдө акы төлөнүүчү өргүүгө чыксаңыз болот да. Ал эми өргүүнүн түрлөрү болот, ошол акы төлөнгөн өргүү жана акы төлөнбөгөн өргүү. Акы төлөнбөгөн өргүү учурунда сиз кандай кылсаңыз болот? Бул жерден өзүңүздүн кандайдыр бир үй бүлөлүк муктаждыгыңызды камсыздоо үчүн же болбосо кандайдыр бир шарттарга байланыштуу сиз акы төлөнбөөчү өргүүгө да чыксаңыз болот да. Ал эми акы төлөнүүчү өргүү 11 айдан кийин гана берилет. Бул 28 күндөн 31 күнгө чейин эсептелет. Ал эми мугалимдер 42 күнгө чейин өргүү ала алат да. Кээ бир учурда 56 күнгө чейин да толук акы төлөнгөн өргүү берилет. Кошуналар менен мамилем начар, мени жашаган жеримен кетирип салууга укуктары барбы? Негизи бул жерде кошуналар менен сөз бар го, дайыма жакшы мамиледе болуш керек. Анан кошуналар ал үйдөн сизди выселять эте алышпайт. Бир гана мүлктүн ээси, ошол мүлктүн ээси гана үйдөн чыгаруу боюнча кайрыла алат да. Эгерде ал мүлктү сиз мыйзамсыз ээлеп алган болсоңуз, же болбосо ал мүлктү мисалы үчүн баягы убактылуу арендада жашап аткан болсоңуз, анан ал мүлк менен туура эмес колдонуп, же болбосо убагындагы баягы келишимдеги каралган нерселерди аткарбасаңыз, усулдарын аткарбасаңыз, сизди ошол учурда гана баягы үйдүн ээси, мүлктүн ээси чыгарып сала алат да. Ал эми кошуналар ал мүлктөн кетсин деп баягы арыз жаза албайт. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе бар. Түнкү саат 10дон кийин кошуналардын, эгерде сиздер батирде жашасаңыз, кошуналардын тынчсыздыгын алуу бул мыйзамсыз болуп эсептелинет да. Сиз ошол Кыргыз Республикасынын турак жай боюнча кодексинде бузуп аткан болосуз да. Бул учурда кошуналар участковыйду чакырып,
анан өзүлөрү да акт түзгөнгө укуктуу. Эгерде ошондойлор кайталангана берген болсо, анда сиздерге штраф салынат да, ошону да эске алыш керек. Түнкү саат 10дон кийин кошуналардын тынчсыздыгын албаш керек. Канча жашка чейин медициналык тейлөөлөр акысыз болот? Негизи жашы жете элек малолетние дети деп аталат. Ошол жашы жете элек кичинекей балдардын баарына медициналык тейлөөлөр баардыгы бекер болуп эсептелинет да. Айрыкча мисалы үчүн 5 жашка чейинки балдар, 14 жашка чейинки балдар бүт баардык медициналык тейлөөлөр бекер көрсөтүлөт. Анан дагы кайсыл учурда медициналык тейлөөлөр бекер көрсөтүлөт? Эгерде сиз экстренный болуп баягы скорый менен түшүп калган учурда, ал дагы биринчи көрсөтүлгөн медициналык тейлөө, именно жана приемникке барып, сизге медициналык камсыздоону көрсөткөн учурда, баягы консультация берип, кай жериңиз ооруп атат деп аппараттарга текшергенде, бул ошолордун баары бекер болуп эсептелинет да, экстренный болуп түшсөңүз. Ал эми калган учурларда жанагы медициналык камсыздооңуз бар да, ошол камсыздоонун негизинде жарым акчасы төлөнөт да. Сиздер менен мен, юрист Иманалиева Акжолтой болдум. Байланыш үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.